Коомдук биринчи каналынын эфиринде кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы. Студияда мен Элиза Сонунбек кызы. Саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылышта наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүргүзгөндөр, турак жайларга кирип уурулук кылган жарандар, ошондой эле адам өмүрүнө кол салган жаран тууралуу көрө аласыздар. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелеринин бирине банги заттарды алып кирүүгө аракеттенген 1993 жылы туулган жаран кармалган. Açtın pakette özünde. Анын Шкода Октавия өлкөсүндөгү автоунаасынын ичинде 2 таңгак табылып, анын ичинде спецификалык жыты бар өсүмдүк тектүү кочкул күрөң зат болгон. Аталган автоунааны мындан ары кароо учурунда жүк ташуучу жагында баштыкка Фрима кургак сүтүнүн 2 баштыгы табылган. Жакшылап караганда аталган баштыктар жасалма ширетилгендиги аныкталып, алардын ичин ачкан учурда гашиш банги затына окшош спецификалык жыты бар өсүмдүк тектүү кочкул күрөң зат аныкталган. Окуя болгон жерде алынган заттардын салмагын аныктоо үчүн таразага койгон учурда автоунаанын ичинен табылган заттын салмагы 270 граммды түздү. Ал эми жүк ташуучу жагындагы Фрима баштыгынын ичиндеги заттын салмагы 1 килограмм 735 граммды түзгөн. Азыркы учурда бул фактыга катыштыгы бар болгон жарандарды аныктоого багытталган бир нече иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 22 сентябрында Октябрь районунун ички иштер бөлүмүнө Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринде жайгашкан жеке менчик турак жайга болжол менен 10-30 чамасында белгисиз адамдар уурулукка киришип, 850 АКШ доллар, 15 000 сом жана зергер буюмдарын уурдап кетишкен. Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту тарабынан ата-энесинин көзөмөлүн өткөрүп берүү бөгөт коюу чарасы тандалып, азыркы учурда бул аталган жогоруда аталган шектүүлөрдүн башка Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын аймагындагы башка эпизоддорун аныктоо үчүн азыркы учурда атайын тергөө амалдары жүрүп, атайын иш-чаралар түзүлгөн бул боюнча. На протяжении 2 месяцев на территории Октябрьского района участились квартирные кражи, где они совершались путем выдавливания